Assalamu alaikum urmаттуу YouTube сүйүүчүлөрү, урматтуу Десин ТВ каналынын катталуучулары. Зооломайдан проектибизде сиздер менен дагы бир жолу жолукканыма мен абдан кубанычтамын. Кечээ күнү мурдакы президенттер Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаевдин зоолосун алаканыңыздарга салып бердим эле достор. Мына азыр карап, ошондо пикирлерди көрүп, кээ бир албетте Алмазбек Атамбаевди мактап 100 балл берип бергендери бар экен, башка кылып, мен эми айттым эле 10го чейин эле бергиле деп. Бирок 90% жакын адамдар ушул Курманбек Салиевич Бакиевди жакташыптыр. Бир 8-6, 8-5 эсебинде 10 баллды биз Бакиевке бере албайбыз, анткени туура эмес болуп калат достор. Ушу 8-7 кандай болгон учурда дагы Алмазбек Атамбаевга караганда бир нече эсе Курманбек Салиевич Бакиевдин зоолосу жогору экендигин менин аудиториям, эми бул жалпы кыргыздын мнениясы, бир ой пикири деп айта албаймын. Ушул менин көрүүчүлөрүм ушул 1200-1300дөй адам болду. Бул деле чоң цифра. 10.000 же 20.000 адам болгондо деле биз кандайдыр бир 100 адамдын ой пикирлерин алып карасак, ошондон ушул Курманбек Салиевич Бакиевдин зоолосу Атамбаевдикine караганда бир топ эсе жогору экендигин көрсөтүп турат. Балким биз ушул сурамжылообузду Атамбаевдин доорунда, Атамбаевдин мезгилинде бергенибизде достор, анда албетте башкача жыйынтык чыкмак. Анткени адамдардын көз карашы ушул турмушка жараша өзгөрүп турат да. Баягы парадигма, блюпринт деп коебуз. Биздин көз карашыбыз, биздин түшүнүктөрүбүз өзгөрүп турат. Ушул кезде, ушул азыркы сааттарда ушул менин көрүүчүлөрүмдүн ичинде ушундай көз караш экен Курманбек Салиевич Бакиев алдыда экен достор. Эми менин айта турганым бүгүн бир сөздөр бар эле достор. Ушул өткөндө мен айттым эле, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду 6 миллион кыргызга салыштырсак дагы биринчи ордунда келе тургандыгы белгилүү болуп калды деп. Мен анткени азыркы өтө популярный болуп келе жаткан Сыймык Жаппикеевге салыштырып көрдүм. Анткени айтышты, Сыймык Жаппикеев деген бул ким? Бул азыр эле чыккан эме саясатчы эмес да депчи. Бирок абдан бир популярный болуп келатпайбы? Мен башка саясатчыларга да теңештирип көрдүм. Партиясына дагы, мисалы үчүн Текебаевдин жана башкалардын. Азыр кимди салыштырган учурда дагы менин каналымда Адахан Кимсанбаевичтен өткөн эч кимиси болбойт достор. Эми аны салыштырып отуруп калпеле, анан кийин бул кыйын экен, бул мындай экен деп сөз кылуунун, калпеле шоунун бизге кереги жок да. Чынында эле ушул азыркы кезде, ушул азыркы сааттарда Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун зоолосу абдан жогору. Бул деген эмнени билгизет? Бул деген ушул эл азыр Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдон үмүт кылып, ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров гана бизди алдыга алып чыгып кетет деп үмүт оту күйүп турган чакта достор. Анан айта кетчү нерсе туура. Биз ошондой башчыларга үмүт этип, ошолордун жолун карап, биздин жаратылышыбыз өзү ошондой бизди жаратылыш жараткан да. Баягы кумурскалардын деле бир лидери болот, анан кирет, арылардын деле иши кылып, каякта болбосун бир башчы жол баштайт. Карышкырларды деле, башка жаныбарларды деле ошондой, адамдар деле биз жаныбар болгондуктан биздин коомдук системабыз, эми мен аны сиздерге үйрөтүп отуруунун кереги жок. Лидердин, башчынын аркасынан кетебиз. Башчыбыз жакшы болсо жакшы жашоо болот, туура эмес болсо башкача жашоо болот. Ошондуктан биздин азыркы ушул ким башчы болсо бизди жакшы жакка алып барат эле деген суроого биз ушундай өзүбүзчө жооп, адам өзү менен өзү дайыма диалогдо да, өзүңө суроо бересиң, өзүңө жооп бересиң, бул ишти туура кылып атамбы дейсиң, ката кылып атамбы деп. Биз ошондой бизди ким алдыга чыгып кетет, алып чыгып жакшы жашоого алып барат эле деген сурообузга ушул менин аудиториямдагы адамдардын ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров эгерде бийликке келсе бизди жакшы жака алып барат эле деген ишенимдеги адамдардын көптүгү да. Эми бул жерде
көп адамдардын, мен баарыңыздарды айта албайм, негизи ушул менин аудиториямда ушундай көз караштагы адамдар экен. Башка көз караштар дагы бар. Мен мисалы үчүн лично Адахан Кимсанбаевичти реклама кылып же болбосо ушуга мындай деп мактап, жактап айтып аткан жерим жок достор. Мындай туура турмуштагы азыркы турмуш чындыгын, мына азыр ушул социалдык сеттерден турмуш чындыгын айтып жатамын да. Ушул кишинин азыркы кезде абдан элдин ишеними абдан зор экендигин көрсөтүп турат да. Кандай гана кимди биз мына мен өзүмчө бир проект кылмыш болуп ушинтип салыштырып адамдарды кимдин ким силер өзүңүздөр сурандыңыздар буну деп мен ошол карап туруп адамдардын кимдер кызыккан жагына карап ушул жыйынтыкка келдим да. Балким мен туура эмес айтып жаткандырмын. Ал жөнүндө пикирлериңерди айтып коесуздар достор. Анан дагы айта кетчү нерсе, азыр кийинки Зоболо майдан проектисине келерден мурун дагы бир адамдар айтып жатат да, ушундай Адахан Кимсанбаевичтин фондун ачкыла деп мага да кайрылып, ушуга биз тыйындарды азыртан чогулталы деп. Эми достор, рахмат. Мен андай нерсеге мен моралдык жактан дагы, башка жактан дагы мен эч кандай укугум жок. Мен партиянын мүчөсү эмесмин, мен блогермин, мен өзүмдүн ушундай сүйгөн кесибим бар. Мен коомдогу кандай болуп жаткан нерселерди, турмуштагы, башка эле интернеттеги, мисалы үчүн орусча, азыр мына Эльвира Сурабалдиева жөнүндө ал киши көбүнчө орусча сүйлөгөндөн кыргыз аудиториясына жетпей калат экен. Мен ошондой биринекин жакшы элге жете турган деген маалыматтарды берип, жана башка биздики эми эле башталып келе жаткан каналда мындай ушул багытта бара жатам да. Менин өзүмдүн кесибим бар, жакшы көргөн. Мен ушул багытта кетемин дагы. Мен бул багытка көптөн бери келаткан мен негизги багытым да. Анан мен бир партия болуп, анан кандайдыр бир фонддон акчасын чогултуп, бул деген өтө чоң жоопкерчиликтүү. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун жанында 20-30 жылдан бери чогуу иштешип келе жаткан өзүнүн орусча айтканда соратниктери деп коет, кыргызча кандай жолдоочулары, колдоочулары, ошондой жакшы жанынан жакын билген адамдар бар да. Ошондой өзүнүн штабтары бар достор. Сүйлөшүп, керек болсо Адахан Мадумаров айтып жүрөт экен, мен лично тааныбайм, мындай менин эшигим ар бир адамга ачык деп. Өзүңөр Кыргызстанда болсоңор жолугуп, биякта координаторлор бар экен, мисалы үчүн Москвада бар, Питерде дагы бар болсо керек. Ошондой бир киши бар эле, ал киши каза болуп калды деди. Эми андан кийин дагы башка бирөөнү шайласа керек. Ушундай адамдар менен сүйлөшүп, уюштурулуп, өзүңөрдөн интернетте көп экен азыр мындай деп счет ачып, анан мошенниктик эмелер бар. Мисалы үчүн мага ошого бирөө сүйлөп туруп эле, айдабай вперед Адаханды шайлайбыз десе, анан элдер патратып акчаны бере баштаса, анан чогултуп туруп кетип калса, аны каяктан табасыңар достор? Ошон үчүн бул жерде абдан мындай бир жоопкерчилик менен адамдардын тагдыры, мамлекеттин, элдин тагдыры чечилип жаткан мезгилде абдан жоопкерчиликтүү болушубуз керек да. Ушундай рахмат силерге. Ушундай колдоп, жакшы оюңарды айтып, эми ар кимдин өз көз карашы экен да. Мен акыркы тыйынымы берем дегендер бар. Өткөндө бирөө айтты, мен дагы айта кетем, 50 000 беремин, дагы өзүмдүн бир 50-60 туугандарымы дагы үндөп беремин деп. Ушундай элдин ичинде саясий активдүүлүк абдан күчөп жаткан мезгилде достор. Рахмат сиздерге, ушинтип мага ишеним көрсөтүп, фонд ачсаңар, анан кийин сиз өзүңүз чогултуп берет элеңиз дегениңиздерге. Ал суроолор боюнча ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун өзүнө, өзүнүн координаторлоруна, өзүнүн штабына, ошол жактарга кайрылыңыздар. Эми экинчи маселе достор, биз бүгүн бир жакшы саясатчыларды сынап көрөлү деп жатабыз. Бул кимдер? Азыркы кезде мамлекеттик кызматтарда жүргөн Улукбек Кочкоров, ушул социалдык жактан адамдарга жардам берип, ушинтип келе жаткан азыркы кезде министр. Турмушта көп эле көрүп жүрөсүздөр бул жигитти. Мен өткөндө дагы чыгарганмын. Лейлектин кулуну, 74-жылы туулган, жогорку билимдүү, университетти бүтүп, ФСБнын атайын курстарынан өтүп келген, эл үчүн кызмат кылган, элге кызмат кылган адамдарды дагы көз жазымында калтырбаган. Өткөндө айрыкча Эрнис Бөрүбаевди чакырып ардак грамотасын бергенде мен ушунчалык бир ыраазы болуп, жакшы мындай жөнөкөй жигит экен деп ыраазы болуп калдым да. Эми ушул жигиттин рейтингин Зоболосун дагы бир Кыргыздын чыгаан коомдук ишмери, депутат,
Ырыскелди Момбеков менен бир салыштырып көрөлүчү. Кимди ким көбүрөөк колдойт экен? Ырыскелди Момбеков дагы атайын оор тяжелый бомбардировщиктердин бири. Ал бомбасын таштаганда министрлер башын жерге ката калышат. Көрөсүңөр, мындай депутаттыкка келип аягы трибунага чыкканда даярданып, фактыларды келтирип, сиз жооп бериңизчи деп суроону берет да. Моундай болуп калганда кандай болот эле дегенде, анан тиги жооп бере албай дудуктанып, мен даярданып келейинчи, жолдош Ырыскелди Момбеков деп айтып калганда, сиз даярданбай эле коюңуз, мындай деп туруп өзү фактыны, потому что эмнеге дегенде ал киши алдын ала өзү жообун билет. Ошол нерсени ошол министрден же болбосо дагы башка бирөөдөн сураймын деп даярданып келет да. Ушундай жакшы эл үчүн кызмат кылып келаткан депутат, оор салмактуу депутаттардын бири да. СДПК фракциясынан болчу. Эми мына азыр СДПКдан дагы фракциядан кеттим дейт. Мен өткөндө депутаттыктан кетти окшойт деп маалымат кетирип калдым эле. Депутаттан кеткен жокмун деди. Ошол саясий башкаруу чөйрөсүнөн кетиптир. Эми азыркы кезде бул кишилер кайсыл депутаттардын тобу менен шайлоого барат, мен биле албайм достор. Иши кылып кандай болгондо дагы бул киши дагы ушул Улукбек Кочкоров сыяктуу абдан коомго, элге бир өзүнүн кызматын аткарып, ак дилден иштеп келаткан адамдардын бири да. Эми сиздерден суранам, ушул 1ден 10го чейин Улукбек Кочкоровго жана Ырыскелди Момбековго үнүңөрдү берип, пикириңерди келтирип койгула. Саламатта туруңуздар достор.